Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Usama ibn Zeyd radıyallahu anhumadan gelgen hadiste, bu hadis Bukhari'de, Müslim'de gelet. Peygamberimiz aytat: "Ma taraktu ba'di fitneten adarra alar ricali minen nisa." Peygamberimiz bu hadiste men özümden keyin erkekler üçün ayallardan ötkön ziyandуу fitnanı taştaganım жоқ dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste erkekler üçün en ziyandуу fitna bu ayallardan fitnası dedi. Alımlar aytkanday, ayal adam egerde şariаттın erejeleri менен tarbiyalanbay turgan bolso, şariаттın adepteri менен adeptendirilbey turgan bolso, анда erkekтерди fitnага салат. Erkekтерди азгырып fitnага салат. Кантип өзүнүн туура эмес кийинип чыгуусу менен, азгырып сүйлөгөн сөзү менен, эркектер менен бирге аралашып жүрүүсү менен, бүт ушул нерселер менен эркектерди фитнага салат. Аял адам эркектерге фитна болбош үчүн эң биринчи аял адамда ыйман болуу керек. Аял адамга ыйман кантип келет? Аял адамга ыйман ага Аллахты таанытуу менен келет. Аял адамга ыйман ага динди үйрөтүү менен келет. Жана ошондой эле аял адамга жакшы тарбия бере турган, ага түз жолду көрсөтө турган, жана аны күзөтүп тура турган валилери болуу керек. Атасы, агалары, инилери ага жакшы тарбия берип, күзөтүп туруу керек. Эгерде антилбей турган болсо, анда фитна болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эркектер үчүн эң зыяндуу фитна деди. Анткени бул жерде шахват фитнасы бар. Эгерде аял адам ыйманга тарбияланбай, жана ошондой эле валилери тарабынан күзөтүлбөй ташталып коюла турган болсо, анда аял адам алсыз, шайтан аны дароо азгырат. Ошондуктан да динибиз аял адам эркектерге фитна болбош үчүн, жана ошондой эле аял адамды ар түрдүү жаман нерселерден сакташ үчүн эрежелерди койгон. Мисалы, махрамы жок сапарга чыкпоосу, эркектер менен бирге аралашып жүрбөсү, жана ошондой эле махрамы болбогон, күйөөсү болбогон эркек менен жалгыз калбоосу, эгерде көчөгө чыга турган болсо, фитна болчудай абалда чыкпоосу, жана башка эрежелер. Бул эрежелер аял адамды ар кандай жаман нерселерден сактайт. Эгерде аял адам жакшы болуп, ыймандуу боло турган болсо, анда коом жакшы болот. Эгерде аял адам бузула турган болсо, анда коом бузулат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн башка бир хадисинде, бул хадис Муслимде келет: "Ваттакун ниса фа инна аввала фитнати бани Исраил канат фин ниса." Аялдардан сак болгула, аялдардын фитнасынан сак болгула, анткени Бани Исраилдин эң биринчи фитнасы аялдар себептүү болгон деген.